Борбордук шайлоо комиссиясы Бүтүн Кыргызстан Партиясынын парламенттик шайлоого катышуусуна уруксат берген жок. 3-сентябрдагы жыйында ушундай чечим кабыл алынып, буга аталган партия талапкерлерди аныктоодо эреже бузганы негиз катары көрсөтүлдү. БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова 17:53 партияны каттоого алуу тууралуу чечимдин долбоору жазылганын, бирок саат 18:45 20:00 чейинки танаписте долбоор өзгөрүп калганын айтты. Абдрахматова өзгөрүүнүн негиздери жазылган документти көрсөтүүнү суранда. Жумушчу топтун өкүлү Акылбек Эшимов партияга байланыштуу буга чейинки чырдын жагдайларынан улам ушундай чечим кабыл алынганын белгиледи. Бирок Абдрахматова сураган документ көрсөтүлгөн жок. Партиянын жыйынга катышып отурган өкүлү чечимге нааразычылыгын билдирди. Буга чейин бул партиядагы талапкерлерге байланыштуу талаш келип чыккан. Бүтүн Кыргызстан Партиясы менен шайлоого баратканын айткан Турсунбай Бакир уулу талапкерликтен чыгып калганын билдирип, партия лидери Адахан Мадумаровго кине койгон. Бүтүн Кыргызстан Партиясынын өкүлдөрү мыйзам бузулбаганын айтышкан. 2-сентябрда БШКнын жумушчу тобу ушул маселеде жыйынга чогулуп, партиянын ички ишин сотто чечип алууну сунуш кылган. Жыйынга Мадумаров да Бакир уулу да катышкан. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт. Саясий жарышка катышууга 17 партия 24-августта документ тапшырган. БШК партиялардын документин тактап, шайлоого катышууга расмий уруксат берүү жараянын 3-сентябрда аякташы керек. 4-сентябрда үгүт иштери башталат. Адахан Мадумаров БШКнын чечими боюнча комментарий берди. 3-сентябрда Борбордук шайлоо комиссиясы Бүтүн Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоого катышуусуна уруксат берген жок. Комиссия партиянын талапкерлеринин тизмесин каттоодон баш тартты. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров БШКнын чыгарган чечими боюнча Супер Чекит Кейжи порталына комментарий берди. 2010-жылы, 2015-жылы биз парламентке өткөн партиябыз. Биз мыйзамдуулук, ынтымак деп келип ушул күнгө жеттик. Мен бүгүн бул өлкөдө мыйзам менен эч нерсеге жетише албайсың дегенге терең ишендим. Эми эл өз тагдыры, өз укугу, өз келечеги үчүн күрөшкө чыгыш керек. Сот, мыйзам менен эч нерсеге жетише албаган өлкөгө айландык. Бүгүн БШК аны далилдеди. Атыр Абдрахматова канчалык какшап, жок дегенде токтомуңарды көрсөткүлөчү десе да көрсөтпөй коюшту. Колунда жок токтомго кантип добуш берсе болот. Мыйзамды БШК одоно түрдө бузду. Ошол жумушчу топтун мүчөсү, юридикалык илимдердин доктору Кайрат Осмоналиев жумушчу топтун жыйынына катышкан жокмун, кол койгон жокмун деп жатат. Анда булар кайсы токтомго добуш беришти? Партиянын 100 миңдеген колдоочулары бар. Алардын укугун ким коргойт? Эртеңден баштап ар бир кыргыз жараны өз укугу үчүн өзү күрөшкө чыгыш керек, деди Адахан Мадумаров. Булак ринг Чекит Кейжи. Таш чайнардын өкүлү уулу АГАбыз оор абалда реанимацияда жатат, жардам керек. Ассалому алейкум урматтуу туугандар. Нурлан Алишеров АГАбыз бир нече айдан бери 5-6 оору менен күрөшүп келе жатат. Кече күнү 2-сентябрда саат 20:00 чамасында эсин жоготуп жыгылган. Учурда Фучик ооруканасында реанимацияда жатат. Диагноз кант диабетинин оор түрү. Менин өкүл атам болот. Колдон келишинче аракет жасап жатабыз, бирок баары бир кыйын экен. Дары-дармек жана башка нерселерге акча аябай керек болуп жатат. 0776 55 35 35 эл сом өзүнүкү кайрымдуу элдерден жардам сурайт. Өкүл апам дагы Батага Таласка айылга барып, ал жакта ооруп калыптыр. Сураныч жок дегенде ушул посту бөлүшүп дуа кылып коюңуз. Алдын ала чоң рахмат. Суроолор болсо мени менен байланыссаңыздар болот деп 0773 83 46 05 номерин калтырган. Элдар Абакиров өкмөт алып жаткан карызды эл төлөйт. Адистердин айтымында өкмөт эл аралык валюта фондунан кыска мөөнөттүү, тагыраагы 10 жана 20 жылдык убакытта төлөп беребиз деген убада менен $100 миллион насыя алууну пландоодо. Мындай келишим 11 августта жетишилгени кабарланды. Экономист Элдар Абакировдун пикиринде каражат мамлекеттик казынанын таңкыстыгын жабууга жумшалышы мүмкүн. Кыргыз өкмөтү эл аралык валюта фондунан $100 миллион өлчөмүндө карыз алууну пландап жатканы белгилүү болду. Бул кредитке канчалык муктаждык бар?
Кыргызстандын тышкы карызы ансыз деле аз эмес. Муну баарыбыз жакшы билебиз. Бирок буга карабастан өкмөттүн дагы карыз алабыз дегени өкүндүрөт. Менин пикиримде кыска мөөнөттүү үстөк пайызы жогору болгон насыяларды алуу туура эмес. Бийликтегилер чыгашаны кыскартуу, мамлекеттик мекемелерди реформалоо, көмүскө экономиканы ачыктоо, коррупцияга бөгөт коюу сыяктуу кадамдарга баргандын ордуна карыз алуу менен алек туура эмес жолду тандап жатышат. Бул каражат кайсы тармакка эмнеге жумшалышы мүмкүн? Кредит кандай максатта алынып жатканы мага белгисиз. Жалпы бюджеттеги жыртык тешикти бүтөгөнгө жумшалса керек. Алдын ала айтылган божомолдор боюнча быйыл кризистин айынан республикалык бюджетте 30-40 миллиард сомдун тегерегиндеги таңкыстык жаралат. Жетишпеген ушул сумманы жабуу максатында алынып жатса керек, бирок бул акчаны башка жактан деле тапса болот болчу. Өкмөт бизнеске жардам берип колдоо көрсөтүп, алардын салыктарын өстүрүү менен алектенгендин ордуна сырткы карызды көбөйтүп, маселенин баарын ушундайча чечели деген кыска ой жүгүртүү менен алектенүүдө. Казынадагы тартыштыкты насыя менен жабуу өтө жөнөкөй жол. Ал үчүн баш оорутуунун кажети жок. Өкүнүчтүүсү, бул карыз айланып келип эле элдин мойнуна илине турган мүшкүл. Каныбек Осмоналиев, профессор, кечээки жогорку соттун чечими жалпы спектаклден жыйынтыгын чыгарып берди. Назар Ньюс КЖ маалымат агенттиги жогорку соттун Кыргызстан партиясынын пайдасына чыгарган чечими боюнча профессор экс-депутат Каныбек Осмоналиев менен маектешкен. Каныбек агай, Кыргызстан партиясына сот күтүлүп эле жаткан чечимди чыгардыбы же калпыстыкка жол бердиби? Мен мындай финал болорун алдын ала 24 августта эле айткан болчумун. Аны айтууга көз ачыктыктын деле кереги жок эле. Шайлоонун кынтыксыз сценарийи ушул жылдын башында эле түзүлүп, тиешелүү күчтөрдүн катышуусу менен бекемделген. Ошондуктан административдик сот менен жогорку соттордун чечими мени таң калтырган жок. Ушундай эле бүтмөк. Драма, пьеса жазгандар колдорун ушалап маашырланып отурушат. Негизги актерлор тапшырылган ролдорун дурус аткарышты. Керектүү саясий партиядагы өз вазифасын толук аткарып, эми шайлоого жүзү жарык бара берсе болот. 4 октябрда өзүнө бөлүнгөн энчи мандаттарын алат. Ага толук ишене береле. Бир гана карапайым эл оозун ачкан боюнча ары бери басып жүрөт. Бул жерде катачылык БШКдан кеттиби же Кыргызстан партиясынанбы? Катачылык деген түшүнүк жөнөкөй эле элге даярдалган азгырык. БШК менен Кыргызстандын катачылыктары элдин башын айландыруу эле болду. Кечээги жогорку соттун чечими жалпы спектаклден жыйынтыгын чыгарып берди. Айтарым бар жайында. Эми 4 сентябрдан талапкер партиялар күргүчтөгөн боюнча шайлоонун аламан байгесин баштап жиберишет дагы, жогорудагы фарс кубулуштар унутулат. Анан баарыбыз 4 октябрга барып гана башыбызды көтөрөбүз жана шайлоонун расмий жыйынтыктарын кыңк этпей тааныйбыз. Айтканыңызга ынаналы. Бирок Кыргызстан партиясы балансты сактоо үчүн гана шайлоого катышууга уруксат берилди деген кептер айтылып жатат го. Биле албаймын. Бул жакшы коюлган спектаклдин эле бир актысы. Уруксат берилди деген сөздөр чын болсо, элдин шору дагы каткан экен дейли. Ошондой мыйзамсыз уруксаттар менен эле 29 жылдан бери жашап келебиз. Жыйынтыгында Кыргызстан чоң катаклизмдин астанасына келип титиреп туруп калды. Андан аркы тагдырын ойлоодон дагы зар канып турам. Бу сапар Кыргызстан партиясы шайлоого катышса да баштагыдай ийгиликке жетпейт. Айрымдары фондко төккөн каражатын алып чыгып кетиптир деген маалымат тарап жатат. Буга не дейсиз? Болушу мүмкүн, бирок олигархиялык өлкөнү куруп киришпедиби? Мындай кырдаалда жалаң акча менен иш жасаган партиялар парламентти сөзсүз ээлейт. Элдин келечекке умтулган аракетин аларга бучкагына дагы тегеп коюшпайт. Кыргызстан партиясы сөзсүз өз энчисине ээ болот жана ал мандатын шайлоо участокторунан эмес, тынч кабинеттерде эле отуруп ээ боло алышат. Кыргызстан партиясы мандатты соодага айландырган соодагерлердин партиясы дешчү эле. Ошол аракети үчүн элдин назарына калган эмеспи? Элге азыр баары бир болуп калгандай. Менимче эл өзүнүн катуу аракетин шайлоого чейин эмес, жаңы чакырылыш келгенден кийин баштачуудай болуп турат. Чычкандагы жөрмөлөп кире албай турган кылышып бекемдешиптер. Анын үстүнө эбегейсиз көп сандагы акча каражаттары чачылып жатат. Жүк ташуучу машиналар менен ташып жатышкандай. Анан жөн эле башкаларга кармата коюшмак беле. Карапайым элди айтпай эле коеюн. Ошондуктан соодагерчилик менен бир эле партия эмес, талапкерлердин баары алектенип киришиптер. Бул өтө жаман көрүнүш. Аягы трагедия менен бүтүп калышы мүмкүн. Ушундай апат ошол ишти кылгандардын өз баштарына гана көрүнсүн дээр элем. Ортодо эл чайналып кетиши мүмкүн. Ошондон Кудай сактасын. Соттун алдында митингге чыккандар БШКнын алдына келип, БШК азамат, БШКнын артында эл турат дешти.
Бул нерсе БШК Кыргызстанга каршы чыгып элдин мүдөөсүн аткарды дегенди түшүндүрөбү? БШК элдин мүдөөсүн аткарбайт, буга чейин бири дагы аткарган эмес. Чындыгын эле айталычы, эгемендик алгандан бери БШК качан бир акыйкатчы, адилет чечим чыгарып жүрдү эле. Ар бир шайлоо сайын укмуш митаамдуу амалдарды ойлоп таап, элдин башын айлантып эле жүрүшпөйбү? Азыр деле ошондой. Ал турсун андан да катуу амал айлаларды жаратып келишиптир. Кыргызстан менен эле соттошумуш болушун өзү эле эмне деген чебер жана надан интрига. Бул дүйнөлүк шедевр. Көп элдер анын ичинен атайын саясий серепчилер ооздорун ачкан боюнча таңыркап карап турушат. БШК элдин мүдөөсүн аткарууга аракет кылды деген сөздүн өзү чоң жомок.